Эшек менен булбул. Тоголок молдо. Канаттуу куштар, төрт аяктуу жаныбарлар бир күнү мажелис курду. Булбулдун сайраганын сынап, эшек калыс болуп карап турду. Күүгүм кирип күн баткан, түндөн баштап сайрап, так 12 санагы айдан баштап сайрады. Саратан салкын шамалдуу жайдан баштап сайрады. Асман ачык, күн булут тумандан козгоп сайрады. Кепил болуп теминген улардан козгоп сайрады. Чалкыган көлдөн жаялган куулардан козгоп сайрап, тоют кылган ак кууну тынардан козгоп сайрады. Жер жайнаган төрткүлүк малдан козгоп сайрады. Карагай кайың байтерек талдан козгоп сайрады. Жер жайнаган ар түрдүү жандан козгоп сайрады. Кызыл жашыл гүл ачкан чөптөн козгоп сайрады. Төңкү тамам жайылган көптөн козгоп сайрап, келишимдүү жер зилденген жазында амалдан козгоп сайрап, жайга салкын келтирген шамалдан козгоп сайрап, жакшы менен аралаш жамандан козгоп сайрады. Жандан козгоп сайрады. Башынан өткөн ар түрдүү замандан козгоп сайрады. Кызыл жашыл бай чечек гүлдөн козгоп сайрады. Черин жазган мунун тилден козгоп сайрады. Айбан аттын эң чоңу пилден козгоп сайрады. Учуп жүргөн ар түрлүү куштан козгоп сайрап, татты кылган супсакты туздан козгоп сайрады. Жакын кылган алысты кыздан козгоп сайрады. Акча үчүн уктабас эшенден козгоп ырдады. Мажелиста сайраган чеченден козгоп ырдады. Көпкө тийген пайдасы көсөмдөн козгоп ырдады. Көп ооруган талыкшып кеселден козгоп ырдады. 5 жашка чейин баспаган, жан-жаны бар укпаган неченден козгоп сайрады. Асмандагы дууланган, жерге түшсө нурланган, жамгыр жаап көк чыккан булуттан козгоп сайрады. Тайпа ар түрлүү улуттан козгоп сайрап, акын булбул чечендин айтпаган сөзү калбады. Булбулдун сайраганын, сайроодон талбаганын уккан мажелис: «Баракелде булбул, калың журттун уйкусун ачып, кумарын жазып сайрадың» дешти. «Кана айтчы эшек, сага келди кезек». Ырас, булбул жакшы сайрады. Айтпаганы калбады. Чынын айтсам бирок, анын үнү короздукуна окшогон жок. Менин тилимди алса, корозон өнөр үйрөнүү үчүн дагы бир окууга барса болор эле, деди эшек. Көпчүлүк мындай дешет: Мако, булбул эшек эмес, эшектей кесеп эмес. Сенин бул айтканың бизге эсеп эмес, деп көпчүлүк наалат айтып калды. Эшекти айдап жолго салды. Көңүл бурганыңыздарга рахмат.